Саламатсызбы, дүйнөдө жана чөлкөмдө болгон айрым орунтуу окуяларга алдыда кеңири токтолобуз. Студияда Элиза Киненбаева, бүгүн Азаттыкта. Азаттыктын чыгаан журналисти кесиптешибиз Улан Эгизбаевдин сөөгү өскөн айылында жерге берилди. АКШ президенти Дональд Трамп сынчыл көз караштарды чектөө аракетин көрүп жатабы? Ал Орусия боюнча саясатын сындап келаткан айрым кызматкерлерди жашыруун документтер менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратышы мүмкүн. Тажикстанда коомдук жайларда эркектердин орой жосунсуз мамилесине кабылган аялдар бийликтен жардам сурашты. Ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Орусия Израилге Сириядагы Иранга караштуу күчтөрдү анын чек арасынан 100 чакырымдай алыс кармоону сунуш кылды. Бирок Москванын мындай сунушу четке кагылганы кабарланууда. Бул маселе акыркы апталарда Орусия Израиль эле эмес, Орусия АКШ ортосунда да сүйлөшүлгөн эле. Тель-Авив менен Вашингтон Сирияда аскерий жактан орун очок алышына караманча каршы чыгып келатат. Бул арада Сириянын өзүндө президент Башар Асадтын күчтөрү өлкөнүн Израиль менен чектеш аймактарын козголоңчулардан бошотуу аракетин улантууда. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт. Москванын Сириядагы окуялардан улам Израилдин коопсуздугун кепилдөөгө жардам берет деген сунушун Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров жөөт премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен 23-июлда Иерусалимде жолукканда жасаганын жергиликтүү телеканалдар менен батыш медиасы кабарлады. Сириянын жарандык согушунда президент Башар Асадтын режимин колдоп келе жаткан Орусиянын планы боюнча сириялык аскерлер чек ара аймагына көзөмөл орноткон шартта Ирандын аскерий кеңешчилери, иранчыл согушкерлер, анын ичинде Ливандагы Хезболланын кошуундары Израилдин чек арасынан 100 чакырымдай алыстыкта кармалат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху орус делегациясы менен Иерусалимдеги сүйлөшүүлөрдө Москванын бул сунушуна берген жоопту жергиликтүү медиа четке каккандык катары мүнөздөгөн жок. Бирок Рейтер агенттигине израилдик расмий өкүлдөрдүн бири премьер-министр Орусия сунушун кабыл албаганын ырастады. Биньямин Нетаньяху мурдагыдай эле узак мөөнөттөн алганда ирандык согушкерлердин баары чыгарылуусун, ошондой эле Иран Сириядан алыс аралыкка атылуучу ракеталарын, ага катар абадан коргонуу системасын алып кетүүсүн да талап кылган. Бул маселе акыркы апталарда Израиль менен Орусиянын ортосунда эле эмес, АКШ менен Орусиянын ортосунда да талкууланып, жөөт премьери Биньямин Нетаньяху соңку айларда Путин менен 2 рет жолуккан эле. Израиль аны менен Сириянын ортосунда күчтөрдү бөлүү боюнча 1974-жылкы келишим Сирияда жарандык согуш башталганга чейинки ондогон жылдардагыдай абалда сакталуусун талап кылат. Израиль ошондой эле Ирандын жана ал каржылагандардын Сирия аймагында аскерий орночок алуусу боюнча кандай аракети болбосун ага каршылык көргөзүүнү улантат. Израиль менен Сириянын 1974-жылкы келишимине ылайык эки өлкөнүн чегинде Улуттар уюму көзөмөлдөгөн буфердик зона түзүлгөн. Коңшу мамлекеттер өткөн кылымдын 67-73 жылдары ич ара 2 рет согушуп, анын натыйжасында Сириянын Голлан дөңсөлөрүн Израиль оккупациялап алган. Бирок оккупацияны эл аралык коомчулук тааныган эмес. Сириянын өзүндө азыр президент Башар Асадтын күчтөрү Голлан дөңсөлөрүнө канатташ жана Израилге чектеш Кунейтра провинциясынын аймагын козголоңчулардан бошотуу аракетин көрүүдө. Орусия өңдүү эле жарандык согушта Асадтын режимине жардам берип келе жаткан Иран, Израиль менен АКШнын Сириядан кетүү жөнүндөгү чакырыктарын четке кагып, бул расмий Дамаск суранганда мүмкүн экенин айтып келет. Санжар Эралиев, Азаттык. Ал арада Ак үй президент Дональд Трамптын Орусия боюнча саясатын сындап келе жаткан мурдагы 6 мамлекеттик кызматкерди жашыруун документтер менен таанышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратышы мүмкүн. Бул тууралуу Ак үйдүн басма сөз кызматы дүйшөмбү күнү билдирди. Бул кабардан кийин президент Трамп сынчыл көз караштарды чектөө аракетин көрүп жатат деген айыптоолорго кабылды. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Американын чалгын жана укук коргоо органдарында иштеп кеткен 6 мурдагы мамлекеттик кызматкер Ак Үйдүн бутасына алынды. Президент Дональд Трамп бул адамдарды жашыруун документтер менен таанышууга берилген уруксат кагазынан ажыратуу механизмдерин караштырып жатканын Ак Үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс билдирди. Себеби алар мамлекеттик кызматты жана мындай уруксатты саясатташтырып жиберишти. Айрым учурда коммерцияга да айлантышты. Президентке каршы Орусия менен туура эмес байланыш жүргүздү же Орусиянын таасиринде калды деген сыяктуу негизсиз айыптоолорду айтуу туура эмес. АКШда атайын кызматтын өкүлдөрүнө атайын текшерүүдөн өткөндөн кийин мамлекеттик сыр же коомчулукка ачык көрсөтүлбөгөн жашыруун документтер менен таанышууга мүмкүнчүлүк берилет. Адатта алар кызматтан кеткенден кийин да мындай уруксатты сактап калышат. Себеби алардын көбү өздөрү иштеп кеткен мекемелерде кеңешчилик ишти уланта беришет. Президент Дональд Трамп мындай мүмкүнчүлүктөн ажыратууну көздөгөн 6 адамдын арасында мурдагы президент Барак Обаманын тушунда АКШнын борбордук чалгын агенттигинин башчылыгына келип былтыр кызматтан кеткен Джон Бреннан бар. Ал президент Трамп менен орус лидери Владимир Путиндин Хелсинкидеги саммитин сындап, Трамп толугу менен Путиндин чөнтөгүндө калды деп айткан. Кара тизмеге кабылышы мүмкүн дегендердин арасында былтыр президент Трамп кызматтан алган ФБРдин директору Джеймс Коми да бар. Ал Трампты президент болууга моралдык жактан туура келбейт деп айткан. Ак Үйдүн 6 адамды бутага алуу аракетин коопсуздук тармагында мурда иштеген айрым кызматкерлер, Конгресстеги демократтар да сындап жатышат. Бүгүнкү кадам президентти сындагандарды жашыруун документтер менен таанышуу укугунан ажыратуу аркылуу жазалайбыз дегендей мамилени ишара кылып жатат. Демократиялык өлкөдө мындай болбойт. Биз мындайды авторитардык режимдерде гана көрүп жүрөбүз. Бирок Ак Үй аталган адамдар президент Трампты сындаган үчүн бутага кабылды деген дооматтарды четке кагып жатат. АКШ президенти Дональд Трамп 16-июлда Хельсинкиде орус президенти Владимир Путин менен жолуккан. Сүйлөшүүдөн кийинки маалымат жыйынында анын Американын чалгын кызматтарынын Орусиянын АКШ шайлоосундагы ролу тууралуу маалыматтарын четке каккандай сүйлөгөнү Вашингтондо сынга кабылган эле. Президент Трамп Вашингтонго келгенден кийин бул сөздөрүн тууралап, Орусия АКШнын шайлоосуна киргишкен деген бүтүмгө макул экенин айткан. Ошентсе да Трамп Путин менен кездешүүсү жемиштүү болгонун белгилеп келет. Кубат Касымбеков, Азаттык. Борбор Азия темаларынан Душанбе шаарынын аялдары коомдук жайларда эркектердин копол мамилесинен жана ар кандай шылдыңдоосунан коргоо үчүн шаар бийлигине кайрылышты. Мэрия ушул тапта 50дөн ашык аял эркектер кемсинтип, ар намысын тепседи деп кайрылганын билдирет. Тажик баш калаасынын көчөлөрүндө жүрүү кыз келиндер үчүн опурталдуу жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет. Кечки саат 8 чамасы болчу. Мен дүкөндөн чыгып бара жаткам. Чогулуп турган жигиттердин жанынан өтүп баратканымда бирөө мени карай басып келип, кучактоого аракет кылды. Күйөөсү бар аял катары мен абдан оңтойсуз абалда калдым. Анан тарбия көрбөгөн ал баланы катуу уруша баштадым. Айланабызга дароо эл чогулуп калды. Арасында милиция кызматкерлери да бар болчу. Бирок алардын бири да мага болушкусу келген жок. Бул окуяны коомдук жайларда жүргөндө эркектердин жосунсуз жоруктарынан коргоо үчүн мэрияга арыз жазган аялдардын бири Шахло Ибрахимова айтып берди. Ошол эле учурда ал милициянын жанында турган кишилерден да катуу кабыл жегенин кошумчалайт. Биз мындай окуяларга күн сайын кабылып турабыз. Жана эркектерден мааниси ар нерсени туюнткан комплименттерди угабыз. Эгер билсеңиздер, жаштардын жана улуу эркектердин ыплас мамилеси, уятсыздыгы бизди тажатты. Тажикстанда эркектердин көчөдө кыз келиндерге мындай орой жана адепсиз мамилелери мурунда болуп келген. Бирок тажик аялдары Дүйшөмбү шаарынын мэрине эркектерден коргоону суранып, алгачкы жолу кайрылып жатышат. Укук коргоочулар эркектерди мындай кылык үчүн мыйзам чегинде жазалоого мүмкүн эмес дешет. Анткени мыйзамда аялдарга орой мамиле жана ар кандай жагымсыз комплименттерди айткан жагдайлар каралган эмес. Бирок тажик жаштары кыз келиндердин жогорудагы айыптоолоруна толугу менен кошулбайт. Кыздарды жакшы көрүү сезими менен тамаша иретинде эркектердин мамиле кылганын орой кабылдабаш керек дешет. Мисалы, мен аялдардын айткандары менен макул эмесмин. Биз кыздарды жакшы көрүп, аларга ар кандай комплименттерди айткыбыз келет да. Аялдар мындайды орой катары кабылдабаш керек. Бул мамиле үчүн эркектерди жазалоонун өзү туура эмес болуп калат. Былтыркы жылдын күз айларында 10дон ашык тажик кыздары жигиттердин шылдыңына жана куугунтууна кабылып жатканын айтып, ички иштер министрлигине кайрылышкан. Анткени белгисиз бирөөлөр алардын социалдык түйүндөрүндөгү сүрөттөрүн алып,
монтаждоо менен интернетке Тажикстандын союкулары деп жарыялап жиберишкен. Андан соң алар кемсинткен пикирлерди жазышып, сүрөттөрдү интернеттен өчүрүү үчүн кыздардан акча доолашкан. Кыз келиндердин сүрөтүн интернетке жарыялап, аларды мазактаган жаштар кандайча жоопкерчиликке тартылары тууралуу азырынча беймаалым. Руслан Калматов, Азаттык, Прага. Ободон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекитор кеми күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз. Грециянын баш калаасы Афинанын чыгышында токойду каптаган өрттөн курман болгондордун саны 50 кишиге жетти. Бийлик шейшембиде билдиргендей 26 адамдын сөөгү табылды. Өрттүн тутанышына 40 градус ысык жана катуу шамал себеп болгону айтылды. Өрт өчүрүүчүлөрдүн маалыматына караганда 100дөн ашуун киши жабыркаган жана алардын айрымдарынын абалы оор. Премьер-министр Алексис Ципрас Босния менен Герцеговинага жасачу сапарынан баш тартып Афинага кайтты. Премьер Евро биримдикке кайрылып жардам сурады. Тилсиз жоо толугу менен мати кыштагын жок кылды. Ал эми Рафина шаарында өрт калаанын четинен борбордук бөлүгүнө чейин жетти. Түтүн Афинаны дагы каптады. Филиппинде президенттин салтка айланган жылдык кайрылуусу бул ирет ири нааразычылык акциялары менен коштолду. Демонстранттар Родриго Дутертени өлкөдөгү реалдуу көйгөйлөрдү ойлобой ар кимди өзү билгендей жазалаганы үчүн айыпташты. Баш кала Маниланын борборуна чыккан миңдей активист ошондой эле президент бир гана маңзатка каршы күрөшкө басым жасап, экономиканын төмөндөшү, адам укуктарынын бузулганы көз жазымда калып жатканын белгилешти. Ал эми Дутерте бул жолку кайрылуусунда да маңзатка каршы аяосуз күрөштү улантаарын билдирди. Ал бийликке келген 2 жыл ичинде сот өкүмүн күтпөстөн эле маңзат соодасы менен алектенет деп шектелген 4,5 миң адам атууга кеткен. Лаостун түштүгүндөгү Аттаппа провинциясында дамба кыйрап, жүздөгөн адамдын дайыны табылбай жатат. Франс пресс агенттиги курман болгондор да бар экенин жазып чыкты, бирок Лаос бийлиги андай маалыматты растай элек. Гидроэлектростанциядагы авариядан улам суу бир нече кыштакты каптап кеткен. 6 миңдей адам үй жайсыз калды. Үйлөрүнүн чатырына чыга качууга үлгүргөндөрдү куткаруучулар коопсуз жайларга көчүрүп жатышат. Кырсык болгон жерге Лаостун өкмөт башчысы барды. Берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын чыгаан журналисти кесиптешибиз Уланбек Игизбаевдин сөөгү Кочкор районунун Көк Жар айылына коюлду. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева баштаган саясатчылар, укук коргоочулар, активисттер, кесиптештери, айылдаштары катышты. Көз жашкан айлабай, азыр жүрөк тайлап, жан дүйнө тайлап, чындык тайлап турат. Улан бүгүнкү күздө эң мыкты күлүгүбүз эле. Ошо күлүктөн ажырап отурабыз. Улан бүгүнкү күндүн эр жүрөк азаматы эле. Ошол эр жүрөк азаматтан ажырап отурабыз. Улан бүгүнкү күндүн эчтеден тайманбас, бийиктикти, тазалыкты, аруулукту гана эңсеп жашаган акшумкар эле. Ушул Көк Жардын бир кара тору, арык чырай, мотурайган жигити бүтүндөй мамлекеттик машинанын ролун аткарды. Улан жалгыз өзү соттун милдетин аткарды. Жалгыз өзү парламенттин милдетин аткарды. Улан жалгыз өзү прокуратуранын ишин аткарды. Ал ушунчалык курт болчу. Улан менин тирегим эле. Ал бүтүндөй кыргыз элинин тиреги эле. Уланга жогорку кеңештин бир дагы депутатына уланга баргандай болуп эле арызданып барбайт. Улан чындыктын акыркы үмүтү эле. Уланбек Игизбаев 22 июлда Чолпон Ата шаарында ооруканада каза болду. Ал Ысык көлдөгү Акун пансионатында эс алууга барган жеринен сууга чөгүп, эс алуучулар жээкке алып чыгышкан. Соттук медициналык экспертизанын баштапкы жыйынтыгы Уланбек чөгүп өлгөнүн көрсөткөн. Уланбек коомдогу курч маселелерди тайманбастан козгогон, элдин сүймөнчүгүнө айланган таланттуу иликтөөчү журналист, мыкты кесиптеш болчу. Ал акыркы жылдары Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор программасы үчүн коомдо кызуу талкуу жараткан бир катар орчундуу иликтөөлөрдү даярдап алып чыккан. Азаттыктын жалпы жаамааты Уланбектин ата-энесине, жубайына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Топурагың торко, жаткан жериң жайлуу болсун Улан. Биз кесиптештериң сенин ишиңди улантабыз. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит.org, ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан көрсөңүз болот. Саламатта калыңыз.